Достор, бул сабакта браузер менен интеракция кыла турган кайсы бир функциялар менен таанышып өтөбүз. Алардын эң биринчиси alert деген функция, бирок аны баштаардан мурда достор келгиле биз буга чейин жазып өткөн маалымат түрлөрүнө болгон ушул конспектини комментарийге алып өтөлүк. Анын үчүн backslash жана жылдызчаны жазам дагы. Анан ушул темабыздын эң аягына барып туруп жылдызча кайра эле backslash жазып сактайм. Анан бул жака келгиле браузер менен интеракция деп коелук. Эми интеракцияны бири-бири менен мындай кайсы бир нерселерди кылуу деп түшүнсөңүздөр болот. Кайсы бир иш аракеттерди кылуу деп. Биз тааныша турчу биринчи функция бул alert деп аталат достор. Alert биз берген кайсы бир катты же болбосо кайсы бир текстти достор. Келгиле, мисалы салам дос деп туруп чыгаралык. Анан ушундай бир мындай всплывающий окнодон же болбосо терезеден көрсөтүп берет экен. Азыр муну сактап туруп кодду аткара турган болсок, көрдүңүздөрбү, подтвердите действие деп ушундай бир кичинекей терезеше чыгып туруп, анан анын ортосунда биз кодубузда көрсөткөн салам дос деген текст чыгып жатат. Окейди басып койсок, биздин программабыз андан ары улантысын токтотот. Бул ошол alert функциясына чечиле, бул эми аябай эле жеңил эле нерсе. Башкача айтканда бул баягы console log сыяктуу экен, бирок болгону жанагындай кичинекей терезече менен биз берген нерсени чыгарып берет экен. Андан достор дагы бир кызыктуураак функциялардын бири prompt деп аталат. Prompt аркылуу биз колдонуучуларга кайсы бир суроолорду берип, аларга кайсы бир маанинин киргиздирилишине алып келип, биздин колдонуучулар менен интеракция кылсак болот экен. Мисалы, promptко биз азыр кайсы бир текстти жазсак болот экен достор. Анан келгиле биз бул жака суроону жазып өтөлүк. Сиздин жашыңыз канчада деп. Суроо белгисин коебуз дагы. Анан достор, prompt бул биз кайсы бир суроо бизге берилет да prompттун негизиндечи. Анан биз ага жооп кылып кайсы бир маанини берет экенбиз да. Анан ал маанини биз кайсы бир жерге сактап алсак болот экен. Келгиле, бул жака some value деп сактап коеюн. Some value деген кайсы бир маани деп которсоңуздар болот. Кыргызчага. Муну сактап коеюн да достор. Анан келгиле кайра console log менен ошол биз жазган нерсени экранга чыгарып коелук. Жазган эмес, ошол prompttan алган маанини. Бул жака ошон үчүн мен some value деп жазам дагы. Кодубузду сактайбыз дагы. Эгерде обновить кнопкасын баса турган болсом, азыр 99-саптагы alert чыкты, салам дос деп. Мен ОК кнопкасын баскандан кийин ушул 100-саптагы инструкция аткарылып жатат. Анан ал жака биз берген суроо, башкача айтканда сиздин жашыңыз канча деп чыкты дагы. Анан ылдыйда көрдүңүздөр, кайсы бир киргизе турган input же болбосо поле пайда болду. Биз ал жака кайсы бир жашты киргизсек болот экен. Мисалы 27 деп туруп ОК кнопкасын баса турган болсом, көрдүңүздөрбү, андан кийин ошол 100-саптан 101-сап ошол жерде аткарылды. Ал жака биз ошол буга чейин киргизген 27 деген маанини көрүп турабыз. Башкача айтканда, prompt аркылуу биз суроолорду берсек болот экен, анан колдонуучу ал жерге кайсы маанини берет экен. Анан ОК кнопкасы басылгандан кийин some value деген же болбосо биз сактай турган өзгөрмөгө prompttун мааниси сакталып, анан биз аны мындан ары колдонсок болот экен. Анан prompttу дагы колдонгондо достор, дагы экинчи бир түрү бар. Келгиле, мен бул жака дагы мисалы 40 деп жазып коеюн. Башкача айтканда, бул функция достор биринчи аргументти катары дайыма текст алат экен. Анан биз ушул биринчи аргумент боюнча эле калтырып койсок болот экен, бай текст же болбосо суроону. Же болбосо экинчи аргумент катары кайсы бир санды аныктасак болот экен. Сан кайсы бир сан же болбосо кайсы бир маанини. Анан ошол маани демейдеги кадыресе маани болуп эсептелет экен. Эгерде мен мисалы аз кодду кайра сактап туруп иштете турган болсом, салам дос деген чыкты, окейди бастым. Бирок мен бул жакка эч нерсе жазбасам деле көрдүңүздөрбү, 40 деп мен бул жакта экинчи аргумент катары көрсөткөн маани чыгып жатат. Бул ушундай орусча айтканда значение по умолчанию дегенди билдирет. Биз эч нерсени киргизбесек 40 бойдон калат дагы. Анан окей кнопкасын баса турган болсок, бизге консолу 40ты чыгарып берет экен. Андан кийин достор, дагы ушундай promptко окшогон, бирок кайсы бир нерсенин чын же калп экендигин аныктай турган же болбосо өзү ушундай boolean типтеги маалыматты бизге кайтара турган функция бул confirm деп аталат. Confirmде дагы биз достор кайсы бир суроону жазып өтсөк болот экен. Келгиле, мисалы, сиз бактылуусузбу деген суроону берелик. Бакты. Анан анын жыйынтыгын келгиле дагы some value of confirm деп коелук. Анан достор, көрдүңүздөр, мен ушул өзгөрмөнү аябай узун сөздөр менен жазып койдум. Эгерде өзгөрмөнүн
Эми узун болсо деле бул өтө жаман нерсе эмес. Болгону өзгөрмөнүн аталышы түшүнүктүү болуш керек. Анан кодду окуп жатканда ошол окуп жаткан адамга кодду жакшы түшүнгөнгө жардам бериш керек. Ошондуктан ушундай аттарды берсеңиздер деле боло берет. Эгерде мен азыр муну сактап туруп келгиле кайра alert деген менен биз жанагы some value of confirm дегенди чыгаралык дагы экранга. Эгерде муну сактап туруп азыр кодду аткара турган болсом, биз салам дос деген чыкты. Азыр 99 сап аткарылды. Андан кийин 100 саптагы prompt кетти. Ал жерге келгиле 33 деп коелук. Окейди бастым. Андан кийин ошол 33 деген жазуу консоль лог менен 101 саптан чыкты. Андан кийин 103 саптагы биздин алертубуз, алерт эмес, 102 саптагы биздин confirm деген кнопкабыз чыгып жатат. Эгерде мен бул жака көрүңүздөр, эки мани бар экен. Окей жана отмена деген. Эгерде мен окейди баса турган болсом, достор, 103 саптагы alert чыкты дагы, ал бизге ошол some value of confirmдин маанисин чыгарып жатат. Ал true экен, анткени биз окей кнопкасын басканбыз. Эгерде мен азыр программаны кайра иштетип туруп, окей кнопкасын бастым, жашыбызды 40 деп бердим. Анан сиз бактылуусузбу дегенге отмена деп же болсо жок деген маанини бере турган болсом, көрүңүздөр, бул жака тийиштүү false деген booleandын мааниси чыгып калды. Башкача айтканда ушул достор confirm, prompt жана alert дегендер менен биз колдонуучу менен браузерде интеракция кылсак болот экен. Бул бизге кийин көрөсүздөр, булар менен жакшы тапшырмаларды аткаранга аракет кылабыз. Ушул нерселер бизге буюрса көп мүмкүнчүлүктөрдү тартуу кылат экен.